Рахмат, Курманкул Токторалыевич. Эми президентибиз жер амнистиясын баштап коюп, мага бүгүн мен сиздин орун басарыңызга окуп жаттым элем. Мурас ордогонушун жашоочулар кайрылганда Ленин райондук администрациясынын 2005 жылдын 12 сентябрындагы номер 266 токтому менен Мурас ордогонушунан 370 жер участок берилет. Бирок 2010-2012-де ошол жер участоктарды прокуратура тарабынан мыйзамсыз деп табылып, арестке алынат. Ушул боюнча маалыматыңыз барбы, жокпу, мен билбейт экенмин, айтып койсоңуздар. Менде маалымат жок, кошумча берейин сизге. Ушул катты мен сизге карматат элем, анан расмий түрдө жооп берип, сиздин орун басарларыңыз жооп бериптир. Да, то есть констатация и отписка за Мен өзүм жооп берем карап сиздин. Рахмат, ушул бул биринчи, экинчи. Бишкек асфальт сервис мекемесинде 2017-2020 жылдары 800 миллион сомдон ашык каражат бөлүнүп, 528 миллион сом дайынсыз да. Мына канча жыл өттү? 6 жыл өттү. 6 жылдан бери мен кат жазсам тергөө иштери жанданып жатат, токтоп калды, кайра баштады деген бир жол бар экен прокуратурада, удобный мындай позициясы да. Бирок аягына чыкпай, мен бул маселени эмнеге көтөрүп атам? 1 май районунда 12 чоң көчө башталып, аягына чыкпай, эми деген каражат да бөлүнбөй жатат. Мэрия болсо кагаз боюнча по факту уже каражат бөлүнгөн, поэтому мы не можем ремонтировать деп ачык мага жооп берип атат. Биякта мэриянын өкүлдөрү отурса билишет да. Же аягына чыгып бул каражатты өндүрүп кайрып беришсин. Же бул ишти же ары бери кылыңыздар. Анткени деген Бишкектин чоң көчөлөрү, бул деген Тюлебердиева, Васильева, Көкчөтө, Күреңкеев, Кудрука, Месароша, это республиканские, это очень большие улицы. Жасалбай калып атат. Билесизби, маалымат барбы? Бул боюнча иш козголуп тергелип атат Бишкек шаардык прокуратурасы тарабынан. Бирок кандай чечим кабыл алынгандыгын терең мен сизге жообун берейин. Курманкул Токторалыевич, мен же болсо азыр деле мага жиберип койсо айтып берем. Бул каттардын копияларын, көчүрмөлөрүн берем да. Анан жазып алсаңыздар, Бишкек шаарында Республика Победа көчөлөрүндө парковый чоң 2 участок бар да. Ушул участоктардын ичинде жеке менчикке 9 жер тилкеси бөлүнүп, мыйзамсыз берилип кетиптир да. Анан элдер көтөрүлүп атат, кайрылып атат да, биз деген миңдеген дарактарды өз колубуз менен, өз каражатыбыз менен тиксек дагы, же ошол ичинде деген жанакындай адамдарды бир аферисттер кирип алышып, колунда 2 документтери бар дейт да, ар бирөөсүнүкү. Бул боюнча маалымат жок, сиз азыр сүйлөгөнүңүздө негиз болот, болсо кат жүзүндө берсеңиз текшерип берели. Бизде маалымат жок. Мен бүт айткан маселелер боюнча башкы прокуратуранын перепискасы бар, эмеске жөнөтөм да. Рахмат. Андан тышкары жанакы зордуктоолор боюнча дагы, ыдык көрсөтүү боюнча эми биздин укук коргоо органдарынын жетекчилери 13 жаштагы кызына өзүнө кол салды. Канчалар зордукталып кетип атса, ушул кыздарыбыз өз ыктыяры менен барып, бою жеткен эми бою жетелектер ушинтип жатып алышат деген сөз уят нерсе да. Абдан уят нерсе. Бул деген бүт биздин укук коргоо органдарынын позициясын көргөзгөндөй болуп атат. Анткени бизге жанакы немелер экспертизасы боюнча арыздар көп келип атат. Урматтуу Курманкул Токторалыевич. Андан тышкары деген милиция кылмышкерлери балдар алдап атат деген жооптор келип атат да. Рахмат. Бул 13 жашар кыздын байланышкан кылмыш окуясы боюнча жашырып койгон тергөөчүлөрү карата бүгүн кылмыш козголгон. Баш прокуратуранын көзөмөл иретинде окуп, биз аныктап чыктык. Бүгүн 4 кызматкер камакта, бул боюнча тергөө аракеттери жүрүп атат.